اللهم صل على سيدنا مصطفى. Борбор Азиядагы сайттер уюму пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактарынын өздүктөрүн тактоо иштерин улантууда. Күбөлүк алуу үчүн арыз менен кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Бирок айта кетчү маанилүү жагдай бир канча кылымдар бою эл ичинде өздөрүн сайиттерибиз, төрөлөрүбүз жана кожолорубуз дегендердин көпчүлүгү учурда комиссиянын иликтөөсүнөн өтпөй калууда. Алары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө тиешеси жок арабтардын башка урууларынан болуп чыгууда. Ошондуктан Борбор Азия сайттер марказы жарыя кылат. Колунда күбөлүгү жок болсо, ал эч кандай сайт эмес. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө тиешеси жок экенин айтып кетебиз. Кайрылган, каттоого турган мына 11 миңден ашыгыраак сайттердин жарымыдан көп чыкпай калды. Булардын тарыхы чыкпай, башка бирөөлөр деп көрсөтүлдү. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин марказ, биздин борбор иштеп жатат. Күбөлүгү колунда барларды гана биз сайт деп айта алабыз. Сайттерге күбөлүктөр менен бирге шахада насап берилет. Анда пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейинки аталары жазылып, 3 мөөр менен бекитилет. Биринчи мөөр Борбор Азия сайттер марказынын мөөрү. Экинчиси борбордун жетекчиси Сайыт Умар Олмасхановдун жеке мөөрү. Үчүнчүсү Мекка накабасы комиссия тобунун мөөрү болот. Шахада насап ушундайча жазылат. Бул 3 мөөр менен бекитилет. Мына бул берилген алган сайттын аты фамилиясы бул жерде жазылып, андан та пайгамбарыбызга чейинки бабалары жазылып туруп, 3 мөөр менен бекитилет. Биринчиси Борбор Азия сайттер марказынын мөөрү, экинчиси Сайыт Умар Олмасхановдун мөөрү, борбордун жетекчиси, үчүнчү мөөр Мекке накабасынын мөөрү, комиссия тобунун мөөрү болуп басылып, ушундай болуп тапшырылат. Мындан ары эч ким куруктан курук эле кожо деп, куруктан курук эле төрөмүн деп, куруктан курук эле сайтмын деп айтылынбайт. Мындан кийин ар бирөөсүнүн колунда ушундайча документтер болот. Кана күбөлүк кимде бар азыр? Ушундайча күбөлүк, ушундайча карт болот, бул дайым жанында болот. Зиярат, Мекке умра зияратында болот, дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо, эгер ошол менин үй бүлөмдү айтып, даңгазалайм дей турган бир ойлору болсо, ушундай карты дайым жанында болуш керек. Экинчиси өзүнүн насабыны ар бир эмесини инеден жүүгө чейин тастыктаган ушундай шахада насап болуш керек ар бир төрөлөрдө. Ошондо гана биз муну сайт деп айтканга иншалла укуктуубуз. Биз өзүбүздү тааныштырып кете турган мен Таластан келдим. Менин фамилиям Полот Кожоев Ташкожо. Бизде илгертен бери сайттерден биз жүргөнбүз, бирок тактап берилген, такталган эч бир нерсебиз жок. Санжырабыз ошо баягы куугунту калынган нерден кийин кайерге көмүлүп, кайерде калып кеткенин таба албай, ушу бар деп айтып жүрөт эле. Иншаллах мына бу жерде тастыктап, ушу санжырабыз туура чыгып, ушу хакыйкый сайттерден экенибизди берип, мындай күбөлүктөрдү берип тастыктап, биздин анык сайт экендигибизди ушул күбөлүктөр тастыктап турат иншаллах. Эми Аллах ушуга улуу пайгамбарыбыз ошо алткан атка ылайык болушубузду насип этсин. Рахмат. Биз Кадамжай шаарынын Асанов көчөдөн тарагандар, Асановдар буга чейин Бишкектеги сайттер борборуна кайрылганбыз, өзүбүздү тактап бериңиздер деп аларга арыз жазган болчубуз. Анан алар арызыбызды кабыл кылышып туруп, андан кийин анын үстүнөн иштешип, Мекке аркылуу Умул Кура университетинин аалымдарынын текшерүүсү менен биз Орто Азияда Пайгамбар саллаллаху Хусейн разияллаху анхунун Зайнул Абидин Зайнабидинден тараган сайттер болуп чыктык. Ошого байланыштуу бизге күбөлүктөр берилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы деген. Ушул борбордун башчысы Сайыт Умар Олмасхановго терең ыраазычылык билдирем. Жана алар менен иштеген, жардам берген бир туугандарыбызга Аллах Таала өз урматында аларга бейишин берсин. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa